Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык социалдык объектилердин королору аймактык менчиктештирилүүгө же болбосо жеке менчикке берилүүгө жатпайт деп айтылган. Бирок ага карабастан Ош шаарынын аймагындагы бир топ социалдык мекемелер, мектеп, бала бакча, ооруканалардын аймагы ар кандай жолдор менен жеке тараптарга берилип, соода түйүндөрү, кафе, ресторандар, ар кандай ашканалар түшүп кеткен. Аларды кайтарып алуу боюнча аракеттер көрүлүп келет. Шаар мэри Жеңишбек Шерматович буга чейин дагы шаар аймагындагы бир катар мектептердин коросундагы, бала бакчанын коросундагы коммерциялык багыттагы курулуштарды алып, мектептин аймагын өзүнө кайтартып берген. Биз турган жердеги дүкөн жана бул жердеги чайхана, ашкана мындайча айтканда, Рудаки мектебинин аймагында курулуп калган. Азыр биз сиздерге көрсөтөбүз, көрүп турасыздар, абдан чоң бир бөлүктү ээлеп алган. Ал эми бул тарап Рудаки мектебинин коросу. Андан ары балдар ойночу спорттук аянтча бар. Азыр мен сиздерге болжолдуу түрдө метрлеп көрсөтүп берейин. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27 метр бул тарабынан. Ал эми бул тарабы көрүп турасыздар. Узунунан алганда 27, турасынан дагы бир топ бул жака бетон жумуштарын жүргүзүп, куюп, курулуштарды коюп, мынтип контейнерлерди тизип, соода түйүндөрүн, ашкананы кадимкидей эле ушул мектептин аймагын ээлеп алып олтурат жеке тараптар. Бул жерди кайтарып алуу боюнча дагы тапшырмалар берилген, аракеттер көрүлүп, сотко берилип, соттун чечими менен мектептин аймагына кайтарылсын, баштапкы калыбына келтирилсин деген чечим чыккан. Ага ылайык бүгүн шаар мэри Жеңишбек Шерматович келип, өзү бул жерди текшерип, тез аранын ичинде бул жерди бошотуп, мектептин аймагына кошуп берүү боюнча тапшырмаларды берди.